Урматтуу бир туугандар, биз түз эфирдебиз. Биздин телефон номерларыбыз 0312 68 06 06 жана WhatsApp номерубуз 0552 68 06 06. Ушул эле сабактарды эртең Насаат Медиа YouTube баракчасынан көрсөңүз, YouTube'дан көрсөңүздөр жана Facebook баракчасынан көрсөңүздөр болот. Жана бүгүн азыр Instagram'да Насаат Медиа, ошондой эле Facebook баракча Марал FM-ден 24 TV'дан жана Марал FM радиосунан бизди көрсөңүздөр болот. Эми алгачкы угарманга орун беребиз. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Кулак сизде. Мен сизге суроом бар эле. Айтыңыз. Mo фитр садаганы беребиз азыр орозо убагындачы. Ооба. Ошону буудайдын баасы менен 35 сомдон бермекпиз да. Ооба. Анан ошол акчаны акчалай эле бергенде биз үй бүлөбүздө 5 баш экенбиз да, аз эле акча болуп калат экен да. Ооба. Анан кийин ошого продукт эле алып берип койсо болобу? Мен жанымда могу кыздары жашайт, апасы каза болуп калган, жетим 2 кыз жашайт да, ошолорго берелик. Алар жаштары канчада? Алардын жаштары бирөөсү 11-дө бүттү, бирөөсү 8-класс окуйт. Акча аз эле болуп калат дейсизби? Аз болуп калат го дейм да. Аларга un алып бергиле, макулбу? Un алып берген жакшы болот. Ооба, un талкан, анан ушундай жакшы. Анан башка мисалы үчүн алып берип койгондо анда акчаны өзүн берген жакшыраак. Анткени алып берген нерсе аларда болуп, анан башка муктаж нерсеси бар болушу мүмкүн да. Ошон үчүн un сурагыла, un барбы деп. Десе un алып бергиле, көбөйтүп алып бере бергиле ундучу. Жей турган кылып, Анан дагы бир суроом бар. Мен ошол бизде 5 башпыз, өзүм жолдошум мен, 3 балам бар. Анан кийин кайната кайненеме да беребизби? Жалгыз Жок, силер берегиле, унутуп калбасын, алар каарылык жаманда. Ооба. Бере бергиле, жакшы болот. Көп берген ушунчалык жакшы болот, макулбу? Ошентип продукттан берип тургула, жетимдерди карагыла, тамак пышырганда айтат го, жана суусун көбүрөөк куйсаңыз, экөө жете турган тамак болот, ошондон куюп жиберип тургула. Иншалла жетиле турган күнү дагы болот, насип кылса. Рахмат, бактылуу болуңуз бир тууганым. Эгерде пайгамбар алейхиссалам айтат, кимде-ким жетимдин башын сылай турган болсо, мени менен бейиште бирге болот деген пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ушул эки манжа кандай бирге болсо, ушул экөө кандай жакын турган болсо, жетимдин башын сылаган адам мени менен бирге болот деген. Жетимдин башын сылаган барып камераны коюп коюп сылап жакшына кайгылып, анан келип кайра колуңу жууп алып кетип калганы менен эмес, балким ошол жетимдердин курсагын тойгузуп, кийимдерди берип башка кылган болот. Издешибиз керек, урматтуу бир тууганым, ошолорду. Анткени ошолордун ордунда биздин балдар жетим болуп калышы мүмкүн эле. Үйдө канча кийимдер бар, жатат кийилбей эле. Канча бут кийим бар, чытайсыз мусорго ошолордун баарын топтоп келип берсеңиз, тамак аштан берсеңиз, балким сиз үчүн кымбат эмес, ан үчүн өтө кымбат нерсе болушу мүмкүн. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, үйүңөргө алып келгиле, кээде сүйлөшкүлө алар менен, ушундай мамиле кылсаңар баардыгы жакшы болот. Аллах ыраазы болсун. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Мен суроом бар эле да. Жана багымда намаз каза болуп калат го. Уктап калып кете. Мен жаңы окуп баштадым да намазды. Анан кийин деген ошону деген 5-ге чейин кечин намазга экөө сүннөт дагы парыз дагы окулабы? Ооба, ошондой туура түшүнгөнсүз. Ошол күнү 5 намазга чейин каза кылсаңыз, сүннөтү менен кошулуп каза кылынат. Сүннөттү эмени дагы кысасы деп окуйбуз, Ооба. Ошо. Анан экинчи суроом, каза болгондо коомат дейт го, коомат айтылат. Аны айтпайсыз, аялдар айтпайт, аны эркектер айтат. Жок, ошо эркектер, мен баламда намаз окуйт, анан ошол сурап көрүңүзчү дедиле да сизден. Айткан сүннөт болот, коомат айтып окуш керек адам деген. Коомат айтылат, Айтылат, сүннөт болот. Каза болгондо. Казага да айтылат, жөнгө да айтылат, ооба. Рахмат, Алла разы болсун. Анан жана фитир садаганы каяка берейин? Фитир садаганы туугандарга, коңшу колоңдорго бергиле, муктаждарга. Бирок аларга битир деп айтпагыла, жөн эле айтка белек, орозодо белек деп берип койгула, ичиңерден ушул ниет болсун, орозо битир деп, макулбу? Un менен, күрүч менен, мисалы үчүн да, талкан менен берсеңиз болот, мейиз менен, өрүк менен, анан ошол акчасын берсеңиз болот. Адамдын көңүлү ооруп калышы мүмкүн, мен ушинтип кетей деп атат деп. Ошол аларга белек деп бергиле, бирок ниетиңиз орозо бүтүрүп болсун. Биринчи туугандардан баштагыла, андан кийин коңшуларга өткүлө. Аны эч таппай калсаңыз, анан мечитке алып келип берсеңер болот. Мечит ошолорго берип барып кайрадан. Ошондой бир тууганым, рахмат сизге, Аллах ыраазы болсун. Кудайым жакшылык оомат берсин. Дагы бир угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кош келдиңиз. Чубагажы кандайсыз? Кудай деп, Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах разы болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Бирге болсун, Кудайым жакшылык берсин. Алла разы болсун. Чубагажы эми мен бир суроом бар эле.
азыркы эме болсайбы, орозо учурунда баягы орозо битир дагы садаканы ошону кайната кайненесине берсе болобу? Kaynata kaynenege ansız dele jardam beriş gerek bolat da oroza bitir emi 70 so'm berseniz kapı bolup kalabasın köbürөөк kılıp beriңiz. Жок, эми көбүрөөк эле кылып дейм. Bolat. Бирок аялыңыздыкын бергенге болбойт, сиздикин берсе болот. Түшүндүм. Анткени ата-энеге бере албайт да. Рахмат бактылуу болгула. Рахмат. Kaynata kaynenege berse болот, бирок мындайда адам өзүнүн орозо битирген зекетин өзүнүн атасына, энесине, анан өзүнүн перзенттерине, неберелерине жана аял күйөө жубайлар бири-бирине бере албайт. Kaynata kaynenege birisi olur. Oşun için kaynata kaynenege bergende özüңүздүкүн бересиз да, бирок балдарыңыз аны неберелер ала берген болбойт да. Сиздин балдарыңыз жана аялыңыздыкын ошол kaynata kaynенеңизге бере албайсыз. Өзүңүз гана бересиз. Анткени сиздин балдарыңыз kaynata kaynененин балдары болуп эсептелет дагы, аларды өтпөй калат. Ошон үчүн орозо битирдин бардыгын сыртка башка бирөөгө берген макулураак болуп эсептелет. Дагы бир угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Kudayga şükür, Kuday'dır. Rahmat, Allah razı olsun, birge olsun. Men de sorularla ötemler ayıp. İyi. Bir hava cizmene sigaram paylaşığa çıktım. Ben uylanganımda 5 ay oldu. Atenem tapkan kızga uylangan. Özünüz makul bolgansızbı? Özüm kız mengen. Görüp uylangansızbı, gelgende gördünüzbü? Yok, görüp iki jol. Anda mından айтпаңыз атенем үйлөгөн дегенди макул бу? Ана дейт. Мындан айтпаңыз атенем үйлөгөн деп. Жок, атенем тапкан кызга үйлөнгөн деп. Ошо атенем тапкан деп айтпаңыз мындан кийин. Макул. Жөн эле өзүм үйлөнгөндү айта бериңиз, айтыңыз. Анан баары жакшы, атенеме эч кандай кайша сүйлөбөйт, бирок негедир үйдөгүлөр атенем аялыңа тилим өтпөйт эле ошо берет, анан ошону кандай кылсам болот депчи. Сүйлөтпөгөндө укпайт абы кулак сизди, же эмне кылат, кандай мамилеңер? Айтсаңыз аткарбай бир нерсени, же кандай? Жок, аткарат эми. Мисалы, майда чүйдө нерселерден анан уш беришет, анан ошого кандай кылсам болот депчи. Ата-энеңизге көп маани бербеңиз. Макул деңиз, бирок келинчекти көңүлүн оорутуп албаңыз. Анткени эң эле негизи нерсе айтайын деген, өткөндө бир аз атам келинчегиме бир аз сөгүп бошуп койгон үчүн аны ата-энеси келип алып кетип калган да. Анан мен барып өкүлөттөр менен алып келгем үйгө. Андан беш бетер дагы үйдө өзүчө болуп, ушундай болот да. Бирок келинчегимде эч кимге сөз кайтарып, эчтеке болгон жок, бирок ошончо дагы негедир жакпайт да, эчтеке жакпайт. Бир сөз менен айткандачы. Түшүндүм мен сизди бир тууганым. Рахмат сизге. Allah razı olsun. Урматтуу бир туугандар, айрыкча мына кайненелерге айта турган маселе, кайнененин камырынан деген сөз бар. Анан келиндер келгенде эле апасы үйрөтпөптүр, палан түкүн экен деп жамандабаш керек. Иш кылганды билбейт палан түкүн деп, ошону үйрөтүп алуу сиздин мойнуңуздагы милдет. Анан бул бала жаңы үйлөнгөн, ал деген аны билбейт. Ошого сен аялың айтпайсың, аялың мындай да айта берген туура эмес бул. Ал эмне күнүгө катын алып жүрүп опыту көп эмес танык. Ал эми үйлөнгөн, өзү 22ге чыккан бала болсо, анан каяктан ал билсин? Апасы менен аялдын ортосунда кыйналып, чайналып, балдарды орукчан кылып, келүүсө кылып коюп атасыңар, урматтуу энелер. Ошон үчүн силерге айта турган маселе, келин келгенде балага таштабастан өзүңүз боруңузга тартып, кызыңыздай кылып, кызым кел деп үйрөтүш керек. Камыр кылганды, нан жапканды, башканын баарын үйрөтүп алыңыз өзүңүз. Аны балага таштап коюп, айт аялың андай, мындай деген таптакыр бул келесоолук, акмактык бул деген ошол өзүн чоңоюп калгандыгын билбегендик болуп эсептелет да. Көп ушундай да, апам ушинтет, анан аялым ушинтет. Мына өзү таап бергенге эми кайра өздөрү ушинтип атат. Кайната кандай кийлигишет келинге деген. Кайната кайненеге айтсын, кайнене акырын чакырып алып туруп, кызым деп айтса боло берет. Ошон үчүн кайнененин камырынан деген сөз бар да. Ошого балдарыңарды кыйнабагыла антип, балдарды кыйнап, үй бүлөнү бузуп, ошо менен кечке ошону жүрө бере турган болот. Акыл эс аз болуп калган ушундай эне бар да. Кайнене болуп калса эле бул касиет болуп кеткен жери жок да, бул деле кече эле мектепте бүтүп аткан кандай. Жанагы сойку кайнене ошо келинин сойку ойлойт деген сөз бар. Ошон үчүн кайненелер этият болуш керек. Балдарга айтып, балдарды урушуп, сенин балаң, аялың ушунда сөзүн укпайт, ана мына деп айтпаш керек. Сен аялың үйрөт дебеш керек. Ага сиз үйрөтүшүңүз керек. Ал алып келип берди, калган кайнененин колунда. Эптей албасаңыз бөлүп чыгарып коюңуз. Эптей ала турган болсоңуз, ошону үйрөтүңүз деңиз. Балдарды канчалаган жигиттер балдар келет да, кыйналып кеттим дейт. Жүрөгүм давление болуп өлөйүн деп өлүп калгандары да бар ошентип отуруп.
Андан дагы жаман кээ бир кайненелер бакшыга барып, келинин окутуп, баласын ысытма суутма кылып отуруп, абжип кылып, баласы айнып, жинди болуп калган, нейромания болуп калган балдар дагы көрүп атабыз биз. Ошон үчүн кайнене деген касиеттүү болуш керек. Келгенде акырын айтып деп үйрөтүп, кызындай кылып алыш керек. Ошол кыз ушунча 6 миллион Кыргызстандан сенин балаңы тандап, ошого тени жанын багыштап, нике кыйып, макул болуп келип отурса, үйүнөн ажырап, ошону келгенде анан өксүтүп бөлүбөстөн, ошону бала кылып тартып алыш кайнененин колундагы, кайнатанын колундагы иш болуш керек, урматтуу бир туугандар. Бул мындай кайнене болуп, кыйын болуп, акыл үйрөтүп, андай ал деле сенин кызыңдай кыз. Сенин кызың кантип келсе, кантип кожалат болосуң сен. Ошого мен айтат элем, кайнелер ушундай кылган туура эмес. Туура, кээ бир жаман келиндер бар, башкалар бар. Алардын давасы жок болот. Бирок негизинен ушундай келген келиндерди кыйнап эле ушинтип балдарга айта берген кайнелер туура эмес. Өзүң үйрөтүп ал бардыгын. Жете эле колунан, апар ошого, эртең ошонун колунда каласың деген сөз болот. Анан кайната кийлигишпеш керек. Кайната билмесин укмаксан болуп, нары бери басып, ой деп коюп жүрө бериш керек. Не деген сөз болду, урматтуу бир туугандар? Жанагы ошто бир сөз бар, катын калаш деген сөз бар. Ошол жана аялдар ичине кийлигишип, ызы чукуле бергендерди. Таптакыр болбогон маселе. Иним сен сабыр кыл. Апаң уштатаң ушундай экен, өзү тапкан кызга ушундай наразы болуп атышат, сен сабыр кылгының өтүп кетет бардыгы. Ар нерсенин өзүнүн доору бар. Аялыңа да сабырдуулукка үндө, акырында бардыгы өзүнүн ордуна келет. Аялың капа кылбо, жок дегенде сенден ал поддержка алып турсун, ошондо бардыгы ордуна келет иншалла. Адамдын бакыты жыргалы жүрөгүндө болот. Эгер жүрөгүндө сактай турган болсо эч ким алып кете албайт да. Ошон үчүн бакытты сыртка калтырбаш керек. Адам өзүнүн жүрөгүндө ыйманы, Кудай менен болгон унс, эши, ошондой эле пайгамбар жакшы көргөндүгү, бактылуулук динде экендигин билгендиги адамдын жүрөгүн эч ким тартып ала албайт да. Мейли көйнөгүңдү тартып алышы мүмкүн, мейли сени урушуп коюшу мүмкүн, мейли уруп коюшу мүмкүн. Бирок жүрөгүңдөгү нерсени, бакытты бирөө сенден зордоп тартып алса анын колунан келбейт. Ошон үчүн адам жүрөгүндө ыйманы менен бактылуу болуш керек. Угарман, кулак сизде. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Алло. Саламатсызбы? Салам алейкум. Алло, ассаламу алейкум. Мен сизге суроом бар эле. Мен 2017-жылы мына онкологический жактан операция болгом да, көкүрөктөн. Радиону өчүрүп коюп чыкпасаңыз, өчүрүп коебуз ушинтип, анткени сиз биздин тартипти бузуп атасыз. Кимде ким сүйлөшүп атканда радиосун же телевизорун басаңдатпай туруп ошол бойдон сүйлөй бере турган болсо, анда өчүргөнгө туура келет. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Менин суроом, менин көзүм ажиз, жалгыз жашайм. Дагы бир рухсат берсеңиз, чалып калар. Кандай дейсиз? Я чындай эми. Рухсат бериңиз эми, дагы бир жолу чалып көрөйүн. Чалыңыз, айтыңыз. 0771 01 64 86 0771 01 64 86. Эч ким чалбадыбы сизге? Эч ким. Биздин эркебиз бар. Ар кимдин өзүнүн эркеси, биздин Маралдын эркеси абабыз, көзү азиз. Кудайым көзүн азиз кылса, акыретте анын ордуна жакшылык берет, насип кылса. Абабыз байбечеге муктаж. Эгерде кимдир бирөө ошол абабызды багып, ошол кишинин сообун алам деп, ошону менен бирге өмүрүн чогуу өткөрөм деген, Кудайга жаккысы келген, ушундай соо алгысы келгендер бар да. Кече мына жана Тамада Эрнис деген жигит айтып атат да, бир кыз келип, апам өтүп кеткен, бир кемпир таап берсеңиз, кемпирди багып, ошондон апамдай кылып соо алайын деп бирөө келген сыяктуу эле. Мына ушул эмеге таксырга, ошол турмушка чыгып, ошол кишини багып, жакасын агартып, анан ал киши муну багат, ошентип тиричилик кылам дегендер болсо, албетте бул сооп, урматтуу бир туугандар. Абабыздын телефон номеру 0771 01 64 86. Анан кээ бирлер өчүрүп койбойсуңар, эмне ушундай бересиңер деген менен, урматтуу бир тууганыңыз, биз бардыгыбыз чогуу бир элбиз, биз бардыгыбыз чогуу бир бүтүнбүз. Баарыбыздын укугубуз бирдей, ошон үчүн келгиле ушуга туура мамиле кылалык. 0771 01 64 86 соо издегендер болсо эшик ачык. Угарман, кулак сизде. Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Hazret men sizge suroom бар эле. Мен орозо кармап атам. Орозодо атам нааразы болуп атат да. Эмне дейт? Ошол жумуштарыбыз башталып, стройка башталып калып, жумуш токтоду деп нааразы болуп атат. Сиз орозо кармап токтотуп койдуңуз жумушту? Жок, иштеп атабыз, анан мен аяп атабы, ошол ишке жанагы күндө эле уруш
Ал мындай акчага иштейсиңер же өзүңөрдүн курулушуңарбы? Өзүбүз бир курулуш курган элек да, бизнеске ошол. Жок, курулушта акырын кыла бергиле, муну көлөкө жерде, башка жерде. Жок, нааразы болбосун. Буга нааразылык өтпөйт бул убакта. Эгерде нафил орозо болсо анда бир жөн эле. Сиз кыйналып калган жериңиз жокпу? Жок, ошол данылардан сурасам бирөөсү ал сени нааразы кылган болбойт, бул Куранда да келген. Бул динге зыян тийип калып атат, динге минутча кетип калып атат. Ал жок, андай эмес. Бул парз орозо, ал нафил орозо да. Атаңызга макул деңиз, иш кылыңыз, башка кылыңыз. Эртең менен тамакты көбүрөөк жеңиз, завтракты, сарылыкты. Анан сууну көбүрөөк ичиңиз, жылуу суу ичиңиз. Бир жарым литр ичсеңиз, кечкече дыңкылдап иштей бересиз. Атаны капа кылбаңыз, макул деңиз, бирок ооз ачпаңыз. Ла таата. Нааразы болсо да ачпаш керек да. Өтпөйт. Анткени ла таата ли махлукин фи маъсиятил халик деген бар. Кудайдын буйругунда махлукаттарга күнөө кылынбайт. Итаат кылынбайт. Ошондуктан эгерде нафил болсо анда бир жөн болчу. Жок, бул парз, агандай жок. Эгер сиз ооруп ата турган болуп калсаңыз бир жөн эле. Анын үстүнө курулуш өзүңөрдүк экен. Эгерде иштеп атып азыр бүтүрбөсө, мисалы үчүн чөп чапкан болот, 3 күндө чаап бүтпөсөң, чөп курап жок болот, анда бир жөн, анда ачып чөп чапсаң. А бирок курулуш өзүңөрдүк экен, 15 күнү калды, 15 күндөн кийин жайы менен бүтүрө бересиңер курулушту деле. Насип кылса бардыгы жакшы болот. Түшүнбөйт да. Жок, ага кыжалат болбогула, каттуу айтпагыла, макулбу? Жакшы сүйлөй бергиле, бирок ооз ачпаңыз сиз. Дуа кылыңыз, рахмат бир тууганым, Аллах разы болсун. Дагы бир угарман, кулак сизде. Алло. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Кулак сизде. Ажыке, сизге бир сурообуз бар эле да. Айтыңыз. Биз ушу фитр садага боюнча жылы акча берип жүрөбүз. Анан фитр садаганы орозо ыйык Рамазан айында эле бериш парз эмес да, жыл бою эле берген болобу? Орозо битир деген ошо Рамазанга тиешелүү да. Ошол орозодо анча мынча бир макруh иш болуп, ошону жаап кете турган ибадат. Ошон үчүн бул Рамазан айына тиешелүү. Ал эми калган учурда зекет, садака дегенди бере берет. Ал эми именно ошол садака битир, орозо битир, ошо орозого тиешелүү болот. Анын дагы бир суроо, ушул биздин карыз берген акчаларыбызды ошо зекеттеп эсептеп, ошо ыйык Рамазан айынын урматына ошо карызды кечтим деп айтсак, ошо зекетке жатабы? Жатпайт. Анын бир гана жолу бар. Мисалы үчүн бирөөгө 1000 сом карыз бергенсиз, сизчи, анан ошону барганда ошо 1000 сом сага зекетке өтпөйт да. Болгонун чөнтөгүңүзгө 1000 сом салып аласыз дагы, барып туруп, адамдын астына отуруп туруп, тууганы, мен зекетин бергени келдим элем, мына 1000 сомду сага зекетин бердим деп анын колуна карматасыз. Ал колуна кармагандан кийин, эми тууганым, мага 1000 сом карыз элең, карызыңды төлө деп колунда 1000 сомду кайра аласыз. Анын колуна тийгенден кийин кайра алсаң ошону зекетке өткөн болот. Анткени зекетте тамлик, аны ээ кылдыруу шарт болот да. Жана акчаны сен өткөрүп ал деген менен ээ болуп калбайт, ошон үчүн ал зекетке өтпөй калат. Ал садакага эле өтүп кетет. Колуна карматыш керек. Бирок колуна кармаганда качып кетсе, ошо анык болуп калат, урматтуу бир тууганым. Түшүнүктүү. Рахмат, Алла. Бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин сизге. Эми кээ бир адам ойлойт, мончу нагада айлакерлик кылып атат. Айлакерлик эмес. Болгону зекетти берген адам ээлик кылдырыш керек. Анан бирөө акча берип туруп, зекетке ажылыкка барып келесиң. Ажылыкка баргысы келбей аткандыр. Ага парз деле эмес ажылык. Ага деген эмне? Ага деген ыштан керек, ыштан, башка ун керек, нан керек. Анан ажылыкка барып келип өтпөйт ал зекетке деген. Ажылыкка барып кел, анан Бухарага ойноп кел, Самаркандка барып кел. Анан барып кафеге салып, жок, андай болбойт, урматтуу бир тууган. Акча зекетте тамлик шарт. Бул деген эмне? Бирөөгө ээлик кылдырыш керек. Ошол алып туруп, кааласа өзү билип, кааласа өрттөп, жана күлүн учуру үйдө учуру бере турган деңгээлде болуш керек да. Ошондо зекет болот. Анан минтип эле милдет кылгандай кылып, ошону ал ошо сага зекет болду. О, илгери ушундай кылган бар. Анан мындай бир неме алып алдым, ошого сен аяка барып каландай эмес, урматтуу бир тууганым. Аллах разы болсун, Кудайым жакшылык берсин. Угарман, кулак сизде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Бизде 3 маселе боюнча чыгып атат. Биринчи, сиздин сабактарыңызды уктук. Мисвак менен оозсуз тазалаганда, мисвактан калган бөлүктөрдү жүрүп салса, ооз ачылбайт дегенди болдуңуз да? Ооба. Экинчиси, мисвактан калган суу дедикпи, эмне дедик? Жок, бөлүкчө таякчалары. Майда эчтеке болбойт ал. Андан сактаныш кыйын болгон үчүн, бирок ооз тазалаш керек. Анан бирок кээде майда болуп, нагада таруунун данынан чаканараак болуп калган болсо, зыяны тийбейт. Шилекей сыяктуу эле болот деген сөз. Жок, мисвак менен жууп туруп анан аркадан бир-эки сүрөбүз да, анан кийин калгандары да болуп калат экен. Жок, аны чыгарууга кыйын болгондор зыяны тийбейт. Экинчиси, сажда
байланыш кайрадан чыгат деген үмүттөбүз. Кудай таалам жакшылык берсин. Мисвак деген Арабстанда өскөн, Ысыкчада өскөн арак деген жыгач болот дагы. Ушул калемсаптай бол, ошол деген жыгач менен тиш тазаланат. Урматтуу бир тууган, бир буркураган жакчыты бар дагы. Мында мүлктөрдүн сакталып калышы, эмалдын сакталышы, ооздун жытын, жаман жытын кетишине себеп боло турган жакшы жыгач бул сүннөт болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам орозо учурунда, орозодон сырткары дайыма ооз мисвак менен тазалап жүргөн. Анткени орозо учурунда адамдардын оозунан жыт келет, ашказан бош калган себептен, анан ошондон коркушуп эле корунушу оозун тазалай берет. Бул ооз сасык болгон үчүн эмес, балким ашказан бош калган үчүн келет. Бул эч кандай зыян эмес, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн мисвакты колдонсо болбойт экен, орозо бузулуп калат деген сөз бул Шафи мазхабта бир риваят, а бирок Ханафи мазхаб bizde эч кандай проблемасы жок. Эртели кеч колдоно берсеңиз жакшы болот. Ал эмес жанагы ошол Сауд Аравиясына, Осман империясына бузукулук кылып Англиядан келген илгерки шпиондордун бири айтат, мен келгенде дейт, ошол Осман империясында мусулмандардын арасында ооз сасыктарды көп билбедим. Бул Англияда өтө көп болот bizde дейт. Анан мен да ошентип жүрүп жанагыда мисвакты колдонгондон кийин 10 күнгө чейин тишим канап жүрдү. Андан кийин мен да оозум жыттанбай калды. Демек мисвактын ушундай касиети бар экен дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, ошол мисвакты ар бир намазга эртең менен турганда, ар бир намаз окуганда, дарытылганда колдончу. Ошондой эле мисвакты парз кылганга чейин, эгерде үммөтүмө оор болуп калбаганда мисвакты парз деп айтат элем деген пайгамбарыбыздын аракети. Ошондон урматтуу бир туугандар, ошол бир азыраак эле жыгач таякча ошону алып, ошо менен тазалык адат кыла турган болсок, бул сүннөткө болот. Жана мисвак менен окулунган намаз жөн окулганга караганда 70 эсе сооптуураак деген дагы хадис деп айтылган кептери бар. Угарман, кулак сизде. Салам. Кудайга шүгүр. Алло. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Устаз саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Эмнеге саламатсызбы дейсиз? Эмнеге саламатсызбы дейсиз? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам дейсиз. Ассаламу алейкум дейсиз. Айтыңыз. Устаз, суроо бар эле бул. Илимде, мына орустун илиминде невроз деген оору бар да. Бул паника атака деп коет. Анан намазда да ушундай болот да, мен дайыма намаз баштаганда эле ушул паника атака болуп, жанакындай ар кандай жаман ойлор келип, намазым бурулуп кетет да, намазды жакшы ойдогу эле окугандай болбой калам. Анан жүрөгүм катуу согуп, баш айлангандай болуп, ушул намазда ушундай болот да дайым. Бирок бүтүрөсүз намаз ошентип кыйнап барып деле? Бүтүрөм, ооба. Бүткөндөн кийин сол жака бурулуп туруп, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп түкүрүп коюңуз 3 жолу. Дайыма адат кылыңыз. Рахмат жан. Ооба, бул васвасадан болгон нерсе, ошо невроз дейт, паника атака деп. Азыр андай жок, адам өзү азыр урматтуу бир тууган, баары азыр невроз болуп кеткен, паника болуп кеткен. Ошон үчүн сол жака бурулуп, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп 3 жолу түкүрүмүш этип койсоңуз, бир ашлеке чачырат, ошол жакшы болот иншалла. Угарман, кулак сизде. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Устаз, жанагы неме садака боюнча сурайын дедик эле, мына кадыр түнгө акыркы 10 күндүктө садака бергенде эдиница салып койсо деле өтөбү, аны же колмо-кол бериш керекпи? Эдиница салган адам эдиницадан чыгарып ала турган болсо бир жол, анткени үйүндө жана наны жок отуруп ким менен сүйлөшөт эле. Адамга деген ал эдиница керек болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн телефондон акча алып ала турган болсо бир жөн, болбосо колуна бериш керек. Жанагы эл сом, эл карт дегенде карттарына салып берсеңиз анда бир жөн болотчу. Анан эдиницаны аш болбойт да алчы. Жанагы алтын күмүш таш экен, арпа буда аш экен деген сөз бар. Же болбосо токтучагымын териси 9 кабат торкоңдон артык деген сөз бар. Ошон үчүн ал эдиница эчнеке болбой калышы, башка ойлоп атканда суу болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн колуна бериш керек. Рахмат. Рахмат, бактылуу болуңуз. Кудайым жакшылык оомат берсин. Дагы бир угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Салам алейкум. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sizden sizde bir sorum var ele. Darat algandan keyin bagı ukol alganda da tamak tuzu jel çıkkanday bolot. Oşosundan bolot doldu. Ошондо darat сынабы же сынбайбы? Эгерде жел чыккандай болсо, желдин жыты келмейинче, же үнү укмайынча жел чыккан жок деп айтабыз, эгерде күмөндөнүп атсаңыз. Ошондо күмөндөнгөндөн кийин намаздан кийин калган намаздарды окуганга жаңыдан дарат алган жакшыраак болот да? Жок, эгерде сиз күмөндөнүп калсаңыз, чыкты чыкпады деп, анда же жытын искемейинче, же үнү укмайынча жел чыккан жок деп билебиз. А бирок кээде жытын дагы искебейсиз, үнүн дагы укпайсыз, бирок жел чыкканын анык билип каласыз да, ал убакта дарат бузулган болот. Анан күмөндөнүп калганда дарат бузулган эмес деп эсептейбиз. Эгер укмайынча, жыттамайынча. Намаздан кийинки каза намаздарды окуганга дагы ошол дарат жарай береби? Жарай берет. Эгерде сиз ошол жел чыккандан кийин, ошон шектенип калдыңыз, чыкты чыкпады деп. Эгер шектенип калсаңыз, анда үнү укпасаңыз, жытын жыттабасаңыз, даратыңыз бузулган жок дейсиз дагы намаз окуй бересиз.
Жок, жыттадыңыз. Же үнүн уктуңуз, анда ал убакта сиз дарат бузулган болот, кайра дарат аласыз. Рахмат устаз, Алла разы болсун. Кудайым жакшылык оомат берсин, тилектериңиз Кудай таалам кабыл кылсын. Дагы бир угарман кулак сизде. Алло. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен нарымдан келип операция болдум эле. Алла шифасын берсин. Анан ушул 23-ндө болгон, кайра эле ниетим нарына кете турган эле да, анан ушул жол жабылып ушундай болуп калып азыр шаардамын, намазымды касыр окуп атам. Кандай болот? Качан кетишти билбей турасыз да сиз, Билбей турабыз да. Анда касыр окуй бересиз. Канча билбесеңиз 6 айга чейин деле касыр окуй бересиз. Ана кеттен муна кеттен деп күтүп отурсаңызчы. Ооба. Алла разы болсун. Аллахым шифа берсин, Кудайым жакшылык оомат берсин. Оорубаңыз. Угарман, кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум, чогажы. Алейкум ассалам ва рахматуллах баракат. Мен сизге суроо берейин дедим эле, чогажы. Мен былтыр операция болгом да. Анан мен наркостон бир 2 күндөн ойгондум да. Өзүмө келип алып, анан мен наркостон ушундай кооз гүлдөрдүн арасынан уштум да, чогажы. Анан мен врачтардан өзүмө келип жакшы болгондон сурасам, аны ажикелерден сурашым керек деп мени тамашалап атышпайбы? Мен неге ушинтип мен Сен намаз дайым окуп жүрө белең кызым? Ооба. Ошон бейишке бара турган жолдо жүргөнүңүн белгиси болот. Ошону узбу. Мындай кызыл, аябай чогуу ряд эткенде жашыл, жей албайм, ошону алып алайын депчи. Ошо бейишке бара турганын белгиси болот. Ошондон эч качан эме кылба. Анан мен сиңдим бар да, алда такубада бетин жаап жүрөт постоянно. Ошол мага аябай дуа кылып койсо керек анан. Мен ага ошого гүл алып алайын деле, ушунда аябай жей албай эле ала албайтын, такыр ала албай койдум, бирок ушундай учуп аттым да, ошо гүлдөрдү алайын депчи. Бейишке бара турган экенсиз, намаз үзбөңүз, бир тууганым. Намаз үзбөңүз. Машалла, рахмат, Алла разы болсун, чогуу. Азыр WhatsApp боюнча суроолордун кээ бирлерине жооп бере алем, калгандары эртеңки саатка калтырабыз, анан дуага өтөбүз. Анткени бүгүн мен ошол эрте барышым керек бир жерге. Бул жерде мындай жүрөт да. Биздин кошунабыз мончо жагат дейт. Чүпүрөк жагат, анын жыты бүт кошуналарды каптайт. Таза абадагы жута албай калабыз, айтсак болбойт, кандай чара көрсөк болот. Айтканда болбосо анда милиция чакырыш керек, анткени буларга штраф салат да. Азыр ушундай бар. Жалбырак күйгүзүп, башка күйгүзүп, эгер жакпай турган нерсе болсо, ага штраф. 3 жолу штраф салгандан кийин жакпай турган болуп калат. Кээде дөңгөлөк чаккандар бар, тим эле түндө келсек биз жакта да бирлөр жагып аткан экен, барып айткандан кийин токтотушту. Айтыш дароо бергенге болбойт. Эгер айткандан кийин деле кайра кайталай турган болсо, анда милицияны чакырып арыз жазып коюш керек. Жанагын тартип күбө кылып туруп кошуналарга. Анан ошолор соттогондон кийин штраф төлөгөндөн кийин өзүнүн ордуна келип калат. Мындай да Кудайдан коркпогондор кээде Кудайдын кулдарынан коркот. Ошон үчүн Кудай менен коркута албагандар Кудайдын кулдары менен коркутканга туура келет. Бул эң жаман кордук. Кудайдан коркуп өзүнө келбегендер Кудайдын өзү сыяктуу кулдарынан коркуп жүрө бере турган болот. Кудай таалам шерменде кылбасын. Анан бул жерде эски жай намазды эмне кылуу керек дейт? Эч нерсе кылуунун кереги жок. Жай намаз касиеттүү болуп кеткен жери жок. Тарыхый музейге берип койсоңуз болот, же болбосо өрттөп жиберсеңиз деле жарай берет. Күйөөм экөөбүз жаңы үйлөнгөндө мен жактан күбө болгон эмес. Кайын эжем, жездем жана мен жана күйөөм болуп мечиттен кыйдырганбыз. Эми жөн кыз жигит болуп жүрө бербейли деп. Анан менин дос кызында күбө болгон ата-энем кийин 1 жылдан кийин билди. Азыр Кудайга анда 10 жыл өтүп никебиз туура элеби? Негизи ошол кыздын ата-энеси билбей туруп нике кыйлынган жакшы эмес. Анан бирок ошондой болсо дагы бул жерде мынакей өзү күбөлөр болгондо кыз тараптан күбө деген сөз жок да. Күбө кыз тарап, бала тарап болбой эле ортодогу күбө болот. Мына ошол жерде жезде бар экен, сиз анан молдеке. Ошо молдеке менен жезде күбө, молдеке. Анан галим анын үстүнө кайын эже менен сиздин подружкаңыз да бар экен. 2 аялдагы бир күбөгө эсеп болот. Демек күбөлөр толук болгон. Эми ошондо акыл эсиңиз толук болуп, чоң кыз болуп калган болсоңуз анда бир жөн. Бирок азыр биз атасы билбеген айрыкча кызга нике кыйбайбыз. Андан сырткары бул жерде балдарыңызга динди кантип үйрөтөсүз устаз, бизге да кеңеш берсеңиз дейт. Эми чындыгында ошо молдокелердин дааватта жүргөндөрдүн балдары кээде дааваттан илимден куржала калыш толук түрдө мүмкүн. Жана Кадыр экенин сөзү бар. Жетат экенин биричи.
Etimdi görgөн katınıma kadırım yok, anan özüm ösüp tuğulup öskön ayılıma kadırım yok dep, kede bala çakadagı oşol senin kadırыңı başkanga balkim bilbеши мүмкүн, күнүгө көрүп жүргөн үчүн ал кызыксыз болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошого жанагыдай алымдардын, молдокелердин, дааватчылардын балдарына, коңшу колоңдорго сөзсүз түрдө биз жардам беришибиз керек. Анан эң негизгиси дин үйрөткөн адам дин менен жашоо. Эгерде сиз багамдатка маани берип, куптанга маани берип, орозо ифтарлыкка маани берип, тазалыкка маани берип, Кудай деп дайыма жүргөн болсоңуз, сиздин түрүү жүргөнүңүз башканыңыздын өзү ошолордун бардыгына үлгү болуп эсептелет. Ал эми калган суроолорго жоопту эртеңки сабак калтырабыз да азыр жанагы ататтагыдай дуабызга орун беребиз. Урматтуу бир туугандар, бул Азирети Саид Абул Хасан Аш-Шазалийдин Хизбун Наср, жеңиш хизби дегенден. Урматтуу бир туугандар, бул өтө берекелүү хизип, кабыл болгон дуалардын мындай бир катарына кошулат. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبعزتك لانتهاك حرمتك وبحمايتك لمن اختم بآياتك نسألك يا الله يا سميع يا مجيب يا قريب يا سريع يا منتقم يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة والأعداء الفاجرة أن تجعل كيد من كادني وأن تجعل كيد من كادنا في نهره ومكر من مكر بنا عائدا إليه وخفرة من خفر لنا واقعا هو فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مسوقا إليها وخسيدا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغد. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فل حدهم وقلل أدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرسل العذاب إليهم، اللهم اخرجهم من دائرة الحلم واللطف واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم إلى أعناقهم واربط على قلوبهم لا تبلغهم الآمال فينا. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته انتصارا لأوليائك وأنبيائك ورسلك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأخبائك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم 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 حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا مما نخاف. اللهم قنا الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.